Надира Азимовна, тарыныч жок болсун, бул жумуш. Бирок бул мыйзам долбооруна тийиштүү болуп атат да суроо. Мен мында окуп калдым да бир жерде. Журналисттер иликтөө кылганда мындай жазып атышат. Надира Азимовна өзү чет өлкөлүк агент, себеби анын имараты Россиялык генконсулствого ижара катары берилген деп ушуну айтып атышат да. Бул канчалык чын же калп? Дастан Далабаевич, Нарматованын демилге көтөрүп 10 жылдан бери бул жасаган ишине сиз акыркы өзүңүздүн кычык сурооңузду берип калайын деген рахатта болуп аткан болсоңуз, анда угуп алыңыз. Менин жекече жашоомо тиешелүү эмес бул мыйзам. Бул мыйзам 10 жылдан бери кеч калдык. Биз 10 жыл мурун кабыл алганыбызда ушу сизге окшогон кычык суроолор жок болчу, мамлекеттин ичиндеги чыккынчылар, саткынчылар жок болот эле. Бул мамлекеттин коопсуздугу үчүн, мамлекеттин тынчтыгы үчүн, мамлекеттин эгемендүүлүгү үчүн кабыл алынып аткан мыйзам. Бул мыйзамды сиз ошол Америка Кошмо Штатына барып, үй бүлөңүз жашап аткан жерде сурооду берсеңиз болот эле. Эмне үчүн силер 1938 жылы кабыл алдыңар бул мыйзамды?